Келгиле балдар, бүгүн силер менен биз Бразилия өлкөсүнө саякат жасайбыз. Силер көрүп турган бул аймак Бразилия өлкөсү. Бул Борбору Бразилия шаары. Бразилия өлкөсүнүн жалпы аянты 8,5 миллион километр квадрат. Калкынын саны 158 миллион киши. Бразилия Федерация Республикасы. Түштүк Америкадагы эң ири мамлекет. Материктин чыгыш жана борбордук бөлүгүн ээлейт. Түндүгүнөн Венесуэла, Гаяна, Суринам, Француз Гвианасы. Түндүк батышынан Колумбия, батышынан Перу, Боливия, Парагвай, Аргентина, түштүгүнөн Уругвай менен чектешет. Чыгышын Атлантика океаны чулгайт. Расмий тили Португал тили. Акча бирдиги реал. Бул Бразилиянын желеги. Андагы силер көрүп турган жазуу бизче которгондо тартип жана өнүгүү дегенди түшүндүрөт. Тарыхы 1500-жылы Бразилиянын жээгине Португал деңиз саякатчысы Педро Кабралдын кемеси келип түшүп, жаңы ачылган жер Португалиянын ээлиги деп жарыяланган. Португалдыктар Бразилиядан баалуу кызыл жыгач Пау-Бразил ташышкан. Өлкөнүн аталышы ушундан жаралган. Мамлекеттик түзүлүшү. Конституциясы 1988-жылы 5-октябрда кабыл алынган. Башкаруу формасы президенттик республика. Мамлекет жана өкмөт башчысы президент. Мыйзам чыгаруучу жогорку органы 2 палаталуу парламент. Депутаттар палатасы, Федерация сенаты. Калкынын 97%тен көбү бразилиялыктар. Калкынын орточо жыштыгы 1 километр квадрат жерге 21,4 киши туура келет. Ички аймактары начар өздөштүрүлгөндүктөн калк аз жайгашкан. Рио-де-Жанейронун тегерегинде Амазонияга караганда калктын жыштыгы 800 эсе көп. Администрациялык аймактык жактан 26 штатка, 1 федерациялык округга бөлүнөт. Сан-Паулу, Белу-Оризонти, Рио-де-Жанейро. Бул 3 шаарларынын арасын Бразилиянын индустриялуу үч бурчтугу дешет. Ар биринин адистеши өзгөчөлүгү бар. Рио-де-Жанейро көп жылдар бою Бразилиянын борбору болуп келген. Рио-де-Жанейро дүйнөдөгү эң кооз шаарлардын бири. Анда атактуу Копакабана пляжы жана 200 000 киши сыйган футбол стадиону бар. Жанынан көтөрүлгөн тоодо Христостун 40 метрлик эстелиги тургузулган. Бул Маракана футбол стадиону, сыйымдуулугу 200 000 киши. Ошону менен бирге Рио-де-Жанейро өзүнүн 4 күн 5 түнгө созулган карнавалы менен атактуу. Бул карнавалды көргөнү көптөгөн туристтер келишет. Рио-де-Жанейронун четки жакыр конуштарын фавел деп атайт. Анда 100 000 колунда жок жардылар, фавела достор жашайт. Бул болсо Сан-Паулу шаары, Бразилиянын экономикалык борбору. Аны бүткүл өлкөнүн экономикасын тарткан локомотив деп аташат. Илимди көп талап кылган өнөр жай тармактары жана банктар топтолгон. Көк тиреген имараттардын шаары, ошондуктан аны Латын Америкасынын Нью-Йорку деп атап коет. Бири-бирине жакын 30, 40, 50 кабаттуу өтө бийик имараттар катарынан тургузулган. Бул жап-жашыл болгон Белу-Оризонти шаары, Минас-Жерайс штатынын борбору. Португал тилинен которгондо кооз горизонт дегенди билдирет. Чоң шаар агломерациянын катарына кирет. Шаар туристтерди жап-жашыл болгон кооздугу менен өзүнө тартат. Анда 20 ашык жаратылыш парктары орун алган. Ал парктарда 2 миллиондон ашык коргоого алынган сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрдүн түрлөрү өстүрүлөт. Жана да архитектурасы эң сонун
жашылдандырылган шаар. Калкынын саны 2 миллиондон 6 миллионго чейинки Рио-де-Жанейро, Сальвадор, Бразилия, Форталеза, Белу-Оризонти, Манаус чоң шаарлары бар. Урбанизация эң жогорку деңгээлде өнүккөн. 83%-ын шаардыктар, 17%-ын айыл кыштактыктар түзөт. Шаардын структурасынын кооздугу. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Бразилия Амазониянын батышын өздөштүрүү үчүн региондук саясат жүргүзө баштады. Ушул максатта жээктен 1,5 миң километр алыска жаңы борбор шаар Бразилия шаарын салды. Ал өсүү уюлуна айланып, өлкөнүн жаңы символу болуп калды.